Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu vesselamu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah Taalam жардам менен ошо Ороз айында Куранга көбүрөөк көңүл буруп, мусулмандар көбүрөөк окуган акыркы 30-парадагы сүрөдөгү маанилерди, пайдаларды алып өтөбүз. Бизге белгилүү болгондой, Ороз айы Курандын айы, Куран окуу менен адам Алла Тааламга ибадат кылат жана ошондой эле алдагы келген аяттарды ой жүгүртүп, маанилерин түшүнүү жана андан үлгү сабак, ибарат алуу бүт ушул ибадат болуп саналат. Курандын негиз түшүү максаты ушул. Ниса сүрөсүнүн 174-аятында Аллах Таалам Куранда айтат: «Я юханнас, код жаакум бурхану мин роббикум». Эй адамдар, силерге ачык айкын далилдер келди Роббиңерден. «Ваңзална илейкум нуран мубина». Силерге ачык баяндалган нурду түшүрдүк деген. Ушул Куранда айтып атат. Ачык далил оңолом деген адамга да ак менен караны, жалган менен чындыкты, адашуу менен акыйкатты көргөзүп баяндап бере турган ачык далилдер. Я юханнас код жаакум мауидату мин роббикум. Эй адамдар, силерге Аллах Тааламдан, Роббиңерден эскертүүлөр келди. Ва шифаун лима фис судур. Жана адамдарга шифа боло турган, көкүрөктөрдү тазалай турган нерсе келди. Ва худа ва рахматун лил муъминин. Жана бул момундарга ырайым жана түз жол деген. Ушул аяттын баарында эмнени айтып атат? Куранда айтып атат. Ва наззална алейкал китаба тибяна ликулли шей. Сага китеп Куранды чүрдүк, бул баардык нерсени баяндап берген. Ал жакшылык, ырайым жана сүйүнүч кимдерге? Мусулмандарга деген. Ошол Куранда негизги максат ошол нерсени түшүнүп, туюп, билип, жашообузда амал кылып жашоо экен. Бул китепти, берекелүү китепти сага чүрдүк, анын аяттарына акыл калчап, ой жүгүртүшүн деген. Жана акыл ээлери эстеши үчүн, акыл калчашышы үчүн деген. Улул альбаб деген ушул акыл иштеткен адамдарды айтканда. Мээсин иштеткен адамдар, акыл калчаган, ой жүгүрткөн, ошо аяттарга маани берген, ошону түшүнөйүн деп аракет кылган адамдар гана пайда алат деп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламда дайыма сөзүн баштаганда да, хутба кылганда, чоң баяндар кылганда эмне деген? Фа инна хайрал хадиси китабуллах. Чындыгында эң жакшы сөз Алла Тааламдын сөзү деген. Ошон үчүн ушул Ороз айында Курандагы акыркы 30-парадагы сүрөлөрдүн маанилерин өтөбүз. Антпесе, эгер мусулман адам тек гана окуганды гана билип, анын ичиндеги маанилерди түшүнбөсө, Алла Таалам Куранда айткандай: "Ва минхум уммиюна ла я'ламунал китаба илля маани" деген. Алардын арасында жаза албаган, сабатсыздар деп коебуз бизде. Же түшүнө албагандар бар, тек гана окуганды гана билет дегенде. Мындай чыкканда ой жүгүрчпөйт, акыл калчашпайт, маанилерине көңүл бурбайт деген сөз. Ушул нерсени Алла Таалам эмне деп атат? Айыптап атат. Курандан максат, Курандан түшүнүү максат ушул менен жашоо экен деп. Ошон үчүн туугандар, аз болсо дагы, жалпысынан болсо дагы Куранда келген аяттарды, маанисин, максатын түшүнүп, окуганга аракет кылайлы. Айрыкча Ороз айында туугандар, мына көп окуганга аракет кылайлы. Башка күндөрдө бир тамгасын 10 сооп алсаңыз, Ороз айында 10дон 700 эсеге чейин аласыз тамгалар. Куранды үн чыгарып окуу менен адам өзүнө дем салгандай, өзүнө шыпа, жан дүйнөсү эс алат, ыйманы көтөрүлөт, көп деген пайдалар бар. Аны аз болсо дагы маанилерин түшүнүп, түшүнбөгөндөрдүн сурап турса, алхамдулилля, көп берекеде, көп жакшылыкта болот. 30-пара дегенде эле ушул Наба сүрөсүнөн башталат. Акыркы кыска сүрөдөн баштап Нас сүрөсүнө чейин Аллах Тааланын жардамы менен Ороз айында ар бир күндө аздан бозду алып, ушуну бүтүрүүгө Аллах Таалам бизге жеңилдик, ийгилик, тавфик берсин. Бул эми Наба сүрөсү деген кыямат кайымдагы кабарды айтат. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеде жүргөндө алгачкы даватын баштап бул ушу Меккеде түшкөн. Анан айрым мушриктер, билесиздер, айрымдар акыретке ишенген, айрымдары ишенбеген, ушундай адамдар да болгон арасында. Анан кээ бирлер келечелеп пайгамбар алейхиссалату вассаламды шылдыңдап, ал жакты көрүп келген адам бар бекен. Айрымдары болсо эмне, биз өлгөндөн топурак болуп кетебиз, жок болуп кетебиз десе, айрымдары шек санап, айрымдар бар болсо көрөрбүз, айрымдары такыр мен эч нерсеге ишенбейм десе, айрымдары экеленип, мына ошондой сөздөрдү түрлүү түркүн сүйлөшкөн. Ошол убактарда ушул Меккеде түшкөн Наба деп кыямат кайымдын абалын сүрөттөп, ал жердеги капырлардын тозоктогу абалын сүрөттөп, жана мусулман момун адамдар бейиш киргендеги абалын сүрөттөп, жана Алла Таалам ушу адам баласына берген жакшылыктарын, неаматтарын эскерип, түндө эскерип, күндүзүн эскерип, адамга берилген жакшылыктарды эскерип, нурун чачкан күндү, караң каптап келген түндү, казыктайга кылган тоолорун
тиреги жок асманды ыңгайлуу кылган, килемдей кылып жазып койгон, төшөп койгон жерин эскерип, ушундай Аллах таалам өзүнүн берген жакшылыктарын, асмандан жаадырган жамгырын эстетип, адамга берген көп жакшылыктарын эскертип, ошондой нерселер камтылган сүрөт. Анан биринчи эле аятында амма аятаса алун деди. Алар мындайча айтканда сурашат деген. Сурашып бири-бири менен биринен бири сурашып, Куран жөнүндө деген да. Муфассирлер Куран жөнүндө сурашат, айрымдар кыямат кайым жөнүндө сурашат. Анин наба ил азим, улуу күн жөнүндө. Аллади хум фихи мухталифун. Улуу күн деп бул кыямат күндү айтып атат. Ал күндө адамдар ар кандай болушат. Жанагындай бири тозокко түшөт, бири бейиш кирет, бири кор болгон абалда турат, бири Алланын райымына бөлөнгөн абалда турат. Мен башында эскербей кетиптирим, туугандар. Бул сүрөдөгү тафсирдеги маани Ибн Касир жана Шейх Хусейминдин тафсири менен өтөбүз. Ошол эки алымдын түшүндүрмөсү менен. Мына ошол пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде адамдарга эскертти да. Эй адамдар, өлгөндөн кийин жашоо бар, андан кийин жаза бар, ушундай кабарлар бар десе, адамдар укканын баардыгы бир оостон же бир абалда кабыл алган жок. Айрымдары ыйман келтирди, айрымдары ишенди, айрымдары капыр болду, айрымдары жалганга чыгарды, айрымдары шек санады, айрымдары экеленди. Мына ушунун баардыгы мына ушу жалганга чыгаргандар, шек санагандар, экеленгендер, ишенбегендер булар сөзсүз билишет деп Аллах таалам кайра-кайра эки жолу баса белгилесе. Алар сөзсүз бул сөздүн акыбетин билет. Жалганга чыгарды баары бир билишет. Ушул абалды көрүшөт. Ошо кыямат кайымды жокко чыгаргандар, өлгөндөн кийин тирилүүнү жокко чыгаргандар, өлгөндөн кийин ошол пайгамбарлардын бул дүйнөдө айтып жүргөн сөздөрү эсине келип, биз унутуп калган турбайыкпы, маани бербеппиз деп унуткандардын баардыгы мына пайгамбарлардын элчилеринин айткан акыйкаттары келди го деп айтышат деген. Калла саяламун, алар сөзсүз билишет. Андан кийин сөзсүз билишет. Мындайча айтканда жалганга чыгарган, өлгөндөн кийин жашоо бар, өлгөндөн кийин тирилүү бар, өлгөндөн кийин акыйкат бар, кыямат кайым бар, эсеп кысап күн бар дегенди жалганга чыгаргандар ошонун акыбетин көрүшөт деген. Мына ушундай абалды Аллах таалам эскерип, андан кийин адам баласына берилген жакшылыктарды эскерет. Тилекке каршы кээ бир мен мусулманмын деген адамдар дагы көрүп келген адам бар бекен, көрүп келгендей сүйлөйт экен деп айтышат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Исра Миражга чыкканда көрүп келген да. Тозокту көргөн, бейишти көргөн, Жебирейил периштенин коштоосунда экөө ушул 7 кабат асманга чейин чыгып, пайгамбарларга жолугуп, анан Алла тааламдын кудурети менен айрым бейиштеги абалдарды, тозокто кыйналып аткан абалдагы адамдардын дагы кебетесин көргөн. Бул бир. Экинчиден пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көрбөй дагы айткан вахий менен кабарлары бар. Анан Курандагы кабарлар бар. Мына ошонун негизинде мусулман адам мындай хадис келиптир, мындай аят келиптир, мындай экен деп айтат. Биз көрбөй иман келтирдик. Ушул нерсебиз менен биз момунбуз. Ушул нерсе менен биз имандуубуз. Эгерде баары көрүнгөн болсо, анда имандын маңызы кетмек. Анда капырлардын баардыгы бир дагы капыр болмок эмес анда. Жашоонун негизги сыноосу да ушуда да. Көрбөй акылыбыз менен иман келтиргенибиз, жүрөгүбүз менен иман келтиргенибиз Алла тааламга. Мына ушул жерде Аллахтын аяттарына, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистерине, айткан кабарларына адамдар түрлүү түркүнгө бөлүнүштү. Атеисттер бар бүгүнкү күндө, такыр эч нерсе ишенбеген, шек санагандар бар, барганда көрөбүз дегендер бар. Шек санаса дагы, ишенбесе дагы, экеленсе дагы, ишенбесе дагы көрүшөт деп атат да. Алар улуу күн жөнүндө сурашып атат, экеленип бири-биринен ойлонушуп атат улуу күн жөнүндө. Алар ал күн жөнүндө ар башка абалдары. Бирок билсин, булар сөзсүз билишет. Нечкана сөзсүз көрүшөт. Кааласаң да, каалабасаң да, ишенсең да, ишенбесең да, шек санасаң да, экеленсең да, ал күнгө бүт адам барышат. Амма ятасаалун анин набаил азим аллади хум фихи мухталифун калла саяламун сумма калла саяламун. Ушул жерде дагы бышыктап, тастыктап айтып атат тугандар. Сөзсүз алар билишет. Нечкана якын менен көрүшөт, ушул абалда болушат деп. Мындайча айтканда Аллах таалам катуу эскертип атат да. Эми ушундай акыл берип, эки көз берип, эки кулак, мээ, жүрөк, ушунча жакшылыктарды берип адам пайгамбар алып келген акыйкатты таанып кабыл албаса, Аллах түшүргөн китепке иман келтирип ишенбесе, кандай болду деп. Андан ары Алла таалам жакшылыктарын эскерет. Анам нажалил ардо михада. Биз жер бетин килемдей кылып төшөп, ыңгайлуу кылып койдук го дейт адамга. Ушуга рахмат, шүгүр кылышпайбы дейт.
Мындайча айтканда жер ушундай тоголок айланып кыймылдап турса дагы адамдар үйдөлөрдү курушка жанантип машиналар менен өздөрүнүн төбөсү менен болобу, ат менен болобу жүрүүгө, эгиндерди эгүүгө, басууга жеңил кылып койду. Эч нерсе өспөй турган кылып катуу кылып койгон жок. Жумшак кылып жүрө албай тургандай кылып былчылдаган бир балчык кылып койгон жок. Эч нерсе өспөй тургандай кылып койгон жок. Туруктуу десең туруктуу жери бар, пайдаланат, өсүмдүктөр чыгат, дарыялары бар, жашыл токойлору бар. Ушундай адам баласына кызыкчылык үчүн ыңгайлуу кылып койду. Эч ким учуп кетпейт галактикадан. Алам нажа алил ардо михада деген, мындайча айтканда биз жер бетин адам баласы үчүн жашашка, басышка, өмүр сүрүшкө ыңгайлуу кылып койбодукпу дейт. Жана конок келгенде килем төшөп төшөк салып койгондой, михада деген мындай бир бешиктей кылып, ыңгайлуу кылып адамга жасап койдукпу дейт. Андан кийин вал жибала аутада, ал эми тоолорду болсо казыктай кылып жерге кагып туруктуу кылып койдукпу. Аутада деген жанагы палаткалар, жер менен үй салганда сесмопоюстарын куюп жерге бетондорду куят, ошол үй туруктуу туруш үчүн деп. Мына ушул жердин да нугу кыймылдабаш үчүн тоолорду казыктай кылып каккан. Ушу сесмопоюстай катуу борон болобу, шамал болобу, тоо учуп кетпейт. Бирөөлөрдүн үйүн басып кетпейт тоо көчүп. Ошо тоонун үстү кандай турса, түй да ошондой казыктай болуп кагылган дейт. Алымдар айтышкан, бул тоолордун үстү кандай көрүнүп турса, ошондой үстүндөгүдөй жерде дагы бар дейт. Казыктай болуп кагылып турат. Кадимки жанагы биз жашап аткан этаж үйлөрдөгү да жерди казып, катлабан кылып жана өйдө арматураларды куюп көтөрүп чыгат го. Ошол жерди кармап турат үйдү. Мына ошондой абалда тоолор титиребестен, шамал боронго учуп кетпестен ыңгайлуу алда жердин нуун сактап турат. Ушунун баардыгы Алла Тааланын кудурети менен. Жерди ыңгайлуу болуп берди. Тоолорду ушу нугун сактатып бердик силерге деп атат Алла Таалам. Адамга эскертип атат. Ушунча азыр бир нече жакшылыкты эскертип, ушунча акыл, ушунча жакшылык силерди жаратууңарга, жаратуучуңарга, Роббиңерге кайтууга бир жардам бербеди ушунча нерсе деген нерсеге алып барат Алла Таала. Ушунча жакшылыктын үстүндө жүрүп, акыр кайра келип капыр болуп келесиңер. Ва халакнакум азважа. Жерди эскерип, тоону эскерип, андан ары адам балдарын эскерип. Биз силерди жуп-жуп кылып жараттык го деген. Түрлүү түркүн кылып жарат. Эркек ургачы кылып, кичинекей чоң, карасы да бар, кызылы да бар, бактысыз да бар, бактылуусу да бар. Мына ошо адамдар түрлүү түркүн. Алла Тааланын данышмандыгы менен, кудурети менен адамдарды түрлүү түркүн кылып жараткан. Мына ушул нерседе дагы Аллахтын кудуретинен үлгү ала турган, мындай бир ойгоно тургандай эскертүү бар дейт. Болбосо адам баласын Адам алейхиссалам менен о энеден гана жараткан. Бир топурактан жаратып туруп, ушудан канча агы, карасы, кызылы, көгү түрлүү адамды жараткан. Чоңу, кичинеси, аялы, эркеги түрлүү түркүн дейт. Важаалнакум азважа деген ушул силерди түрлүү түркүн кылып жараттык го. Жуп-жуп кылып да жараттык го. Ар кандай сорт кылып жараттык го. Алла Таалам өзүнүн кудуретин даңазалап көргөзүп атат. Баяндап атат бизге. Мындайча айтканда, ушунча адамдын акылына сыйбай турган чоң кудурет ээси ушундай нерселер жараткан. Кайрадан силерди өлтүрүп, кайра тирилтип коюш эмне оорчулук келеби? Силер жоктон бар кылдык го. Кайра жаныңарды чыгарып туруп, кайра киргизип коюш мага оорбу? Кайра кайтып тириле турган күндөн, акырет күндөн, кыямат күндөн шек санайсыңар. Кантип экеленесиңер? Кантип жалганга чыгарасыңар? Деп жакшылыктарын эскертүү менен жогорудагы жана шек санаган адамдарга дагы жооп берип атат. Важаална наумакум субата. Андан кийинки дагы жакшылыгын силердин уйкуңарды эс алуу кылдык го дейт. Адам чарчап келет, байкасаңыздар, субханалла Тааланын жакшылыгы, жардамы, нематы. Ушундай чарчап келесиң, эч нерсе мээңди иштебейт, денең дагы эч нерсеге тартпайт. Уктайсың, турсаң эле башкача адамсың. Аппетитиң ачылган, көңүлүң, маанайың ачылган, мээң да ачылган, жүрөгүң да сезе алат. Такыр башкача адамсың. Свежий дене. Мындайча айтканда, уйку адамды жаңылайт. Жанагы чарчап келген нерседин баардыгын жоготот. Сапардан келсин, жумуштан келсин, уктап турса эле жаңы адам, энергичный, көңүлдүү. Ошон үчүн сен адамды көрөсүң дейт. Чарчап келип уктап турса эле бүт энергиялары, көңүлү, күчү, кубаты жаңыланган болот. Бул Алла Тааланын жакшылыгы. Бул дагы Алла Тааланын өзүнүн кудуретине белги берген аяндарынан болуп саналат. Алла Тааланын аят белгилеринен түндөгү уктаган уйкуңар деген. Жана Алланын жакшылыгынан аракет кылып, изденип сураганыңар деген. Элестеткиле башка да бир аяттарда
эгерде Аллах Таалам кыямат кайымга чейин күндү чыгарбай түн кылып салса эмне болмок деген. Эгер кыямат кайымга чейин түн болбой жалаң күндүз болуп тура берсе кандай болмок? Адамдын өзүнүн кандай алыс экенин дагы айкинелип турат. Bir күн уктубай кой, кандай адам ал? 2 күн уктубаса адам жинди болот. 3 күн уктубаса, дагы уктубаса акыр барып не болот? Орукчан болот, өлөт. Бул дагы уйку дагы Аллах Тааламдын бизге болгон чоң неаматы, жакшылыгы жана аят белгилери болуп саналат. Андан кийинки аятта вачаална лейла либаса. Ошондой эле түндү силерге каптап кирген кийимдей бир либаса деп мындай күндүздү үстүнөн каптап кирген, кирип келген түндү ушундай кылдык дейт. Ушул караңгы каптап келген түндү кадимки жер бетиндеги үстүнө кийгизип койгон кийимдей кылдык дейт. Чыкканда үстүнөн кийимдей. Муну жанагы самолетко отурганда шамдын убагы кирип келатканда айнектен караганда караңгы түн каптап келатканын көрөт. Кадимкидей жанагы бир материал менен жердин үстүн каптап аткандай болуп келет да. Аны көбүңүздөр көргөнсүздөр. Ушуну Алла Таалам түндүн капташы ушу кийимге окшоштурган да. Күндүз күн кирип кетет жер бетине көрүнбөй. Андан ары караңгы каптап кирип келет. Кадимки жанагы кара материалды бир нерсенин үстүнө жапкандай эле. Эч нерсе көрүнбөй калат жерден. Капкара бойдон калат. Ошон үчүн Алла Таалам дагы бул аятта түндү жанагы кийимге окшоштурган. Кийимдей кылып үстүнө каптап койгон кийимге окшоштурду. Важаална нахара мааша. Күндүздү болсо биз адамдар тирилик кылып жашай турган абал кылдык деген. Рызкыларын таап, ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша, акыбалына жараша Аллах Таалам берип койгон рызкыны издеп тирилигин кылышат. Мындай качканда түндү дагы эс алуу ыңгайлуу кылган. Күндүздү адамдар иштеп, Алланын ырайымынан рызкын издөөгө дагы ыңгайлуу кылган. Обанайна фаукокум саб'ан шидада. Жана силердин үстүңөргө 7 кабат асманды, оор асманды биз куруп койдук деген. Шидада деген ушундай оор деген сөз. Асман чындыгында эле оор. Аллах Таалам өзүнүн кудурети менен ушул нерсени терексиз кылып коюп койду. Куранда дагы башка аятта Зарият сүрөсүндө «Вассамаа банайнаха биайдин». Бул асманды биз өзүбүздүн кудуретибиз менен, күчүбүз менен куруп койдук, терексиз жасап койдук деген аят бар. «Важаална сираджан вахажа». Андан ары биз ошол күндүн, жаркыраган күндүн нурунан күндү, ачканда күндү нурлуу кылып койдук. Жарыгын чачкан бир энергия кылып бердик дейт адамдарга. Вахажа деген ваккада деп койду. Ваккада деген бир мындай бир күч, ысыктыктын күчү бар. Жайдагы ысыкты караңыздар. Күндүн нуру тийгенде мындай чыкканда күндү пайдалуу кылып бердик деп атат адамдарга. Адамдарды күйгүзүп салбайт. Жер бетинде өсүмдүктөрдү күйгүзүп салбайт. Күн менен бүт адам баласынан баштап жаныбар, өсүмдүктөр пайдаланат. Бүт махлукаттар. Күн жанагы айткандай, эгерде кыямат кайымга чейин күндү келтирбей түн эле болуп калса эмне болмок? Болду, эч бит витаминдер жетпейт, эч нерсе өсмөк эмес, жашоо уланмак эмес. Ушуну санап отурсаң, сан жетпейт күндүн адам баласына берген пайдалары. Мына ушул жакшылыкты дагы Аллах Таалам эскерип атат. Күн жерден канча миллиард, канча миллион километр алыс, ошондой болсо дагы жерге өзүнүн нормасы менен, өлчөмү менен ысыгын тийип, энергиясын берип турат. Эми элестеткиле, эгер ал жакын болгондо кандай болмок дейт. Жанагы жайында ысык болот го, бир каттуу ысык. Ал боюнча хадис келген. Ал тозок 2 жолу мындай чыкканда дем алат деген пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бири жайында, бири кышында. Хадисте келет, тозок Аллах Тааламга айтат экен: "О Роббим, мен ичим өзүн өзү жеп атат. Мага бир дем алууга уруксат берчи" дейт. Анан кышта бир дем алат, анан жайында бир дем алат деген. Ошо жайында бир дем алганы тозоктун бир ысыгынын табы деген сөз да. Ал эми кышында дем алганы тозок 2ге бөлүнөт билесиздер. Ысыгы бар, анан муздагы бар. Муздак жакты замхарир дейт. Кышында жанагындай каттуу ызгар муздак суук келген, ошол тозоктун дем алганынан бир табы деп келген да. Бухариде келген хадисте. Но ошондой болсо дагы кышы деле, жайы деле, ысыгы деле адам балдарынын кызыкчылыгы үчүн. Ушул ысыктын пайдаларын эскерип, адам баласына берген жакшылыгын эскерип, андан ары эмнени эскерди? Анзална минал мусирати маан саджажа. Асмандан силерге ушундай булут каптатып, сууларды түшүрдүк деген. Нымдуулукту түшүрдүк, жамгырды түшүрдүк деди. Мына ошол нерсе менен жер бети жашылданып, көгөрүп, анан суу түшөт, жамгыр түшөт, андан ары күндүн нуру тийип, ошентип жашылданат. Өсүмдүктөр өсөт. Мусират деген жанагы суу бар го, суу. Бир кийимди бир сууга салып анан кайра сыгасыз го. Сыкканда суусу чыгат го кийимден. Мына ошондой сүрөттөлгөн да. Жана булуттар келип, адан суулар бөлүнүп жерге түшкөндө ошондой кийимден сыккандагы суу түшкөндөй кылып сүрөттөгөн. Дарыялар, ушу жамгырлар, асмандан түшкөн суулар
ошо суунун мол болуп түшкөндүгү, көп түшкөндүгү, дарыялар сууга толуп, суулар жер бетин ымданып, ошондон дандар, өсүмдүктөр өсүп, жашылданып, түрлүү түркү нерселер. Бүттүгү адамзаттын кызыкчылыгы үчүн. Важаннатин альфафа, суулар түшүп, жер бети жашылданып, токойлорду эскерип атат. Бак дарактарды эскерип атат, жашылданып, бир дарак, жылаңач дарак жашылданганда өзүнүн сөңгөгү, дарактын өзү көрүнбөй калат. Ушундай жыш болгондугунан, жап-жашыл болуп көгөргөндүгүнөн, жашылдангандыгынан пальмаларды, мейли жүзүмдөр болсун, алма бак, дарактар бүттүгүн. Ушул жакшылыктардын баардыгын Аллах Таалам эскерип, андан кийин кыямат күндөгү жакшылыкка түшкөн жана жамандыкка түшкөн адамдардын сүрөтүн эскерет. Эми бул жерде мындай бир кабар эскертилип атат да. Ушунча жакшылыктарды бердим эй адам баласы. Акыл десең акыл, ойлонгон, сезе турган жүрөк, көз, тил, адамзаттын чырайлуу жараттым. Жер бетинде жашашка силерге жеңилдик, ыңгайлуу кылдым жериңерди. Асмандан жамгырды түшүрдүм, тирексиз асман кылып бердим силерге. Казыктай кылып тоолорду кагып бердим. Жамгыр десеңер жамгыр, уйку десеңер уйку, күндүз десең күндүз, жашоо десеңер жашоо иштегиңе. Бүт ушундай ыңгайлаштырдык. Кантип ушунча жакшылыктын үстүндө туруп, силер кайтып барар күнүңөргө шек санайсыңар. Кантип ошол күнгө экеленесиңер. Кантип ошол күнгө ыйман келтирбейсиңер. Силер сөзсүз билесиңер мунун акыйкатын. Сөзсүз ал күндү көрөсүңөр деп. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим деген Такатур сүрөсү аят бар. Ал күндү силер сөзсүз ар бир жакшылыкка сураласыңар деген. Укпай калдым, көрбөй калдым, билбей калдым, түшүнбөй калдым дебейт адам. Ошо түшүнө тургандай, уга тургандай, биле тургандай, үйрөнө тургандай абалдарды түзүп берген Алла Таалам. Жиберилген пайгамбарына суралабыз. Ушу пайгамбарга ээрчидиңерби деп, түшүрүлгөн Куранына суралабыз. Ушуну окудуңарбы? Мээңерди иштеттиңерби деп. Берилген ден соолукка суралабыз. Ден соолугуңарды туура колдондуңарбы? Берилген мүмкүнчүлүк убакытка суралабыз. Берилген жаштыгыбызга суралабыз, кандай коротуңар? Берилген өмүргө суралабыз. Берилген мүмкүнчүлүк байлыгыбызга суралабыз. Эгерде жөн эле бир Алла Таалам бизди эрмектеп жаратып койсо, бул Алла Тааламдын данышмандыгына дал келбеген нерсе. Эмне Алла Таалам бекерчиби? Жана келип айтканда, эрмектеп кылып койдум деген, андай эмес. Силер жөн эле жаралдым деп ойлодуңар, улуу максатка жаралдыңар деп Алла Таалам өзүнүн жакшылыктарын бүттүгүн деталына тактап, биздин көзүбүздү ачып эскертип берип атат. Андан кийин иншалла кийинки сабакта эскеребиз, кыяматтагы адамдардын түрлүү түркүнгө бөлүнүп дөгү абал. Аллах Таалам баарыбызга Куранга көп окууга, ушул Рамазан айында туура колдонууга, убакыттарыбызды мүмкүнчүлүгүбүздү туура пайдаланууга, Аллах Тааламдын китебин көп окууга, жана хадисте келгендей Рамазан айы келип, күнөөсү кечирилбесе, мурду менен жер сүлөсүн деген абалдан олак болууга Аллах Таалам бизге жеңилдик, тауфик, ийгилик берсин. Акыйкатты бизге акыйкаттай көргөзүп, аны бекем карманууга жардам берсин. Жалганды жалгандай көргөзүп, андан олак болууга жардам берсин. Өзүнүн түшүргөн китебин бекем карманууга, аны окууга, акыл калчап бой жүгүртүүгө жардам берсин. Өзүнө шүгүр кылып, эстөөгө, чырайлуу ибадат кылууга жардам берсин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука.